2021 жылдын 12 июлунда Советтер Союзунун баатыры генерал-майор Панфилов атындагы Режецкийлик Кызыл Туу Ленин Суворов ордендүү 8-гвардиялык мотоаткычтар дивизиясынын 80 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чара болуп өттү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин жетекчилиги, Панфилов дивизиясынын кошуундарынын, бөлүктөрүнүн командачылыгы менен өздүк курамы, куралдуу күчтөрдүн ардагерлери жана Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасындагы аскер атташеси катышты. Иш-чара салт боюнча Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынан башталган Баатырдын атындагы шаардык паркка чейинки Панфилов дивизиясынын гвардиячы аскер кызматчыларынын салтанаттуу жүрүшү менен уланып, Панфиловдун эстелигине гүл чамбарлар коюлган соң дивизиянын күчүрмөн туулары алдын-кирилди. Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги өз куттуктоо сөзүндө кыргызстандыктардын азыркы муунудагы, келерки муунудагы бизге эркиндикти жана тынчтыкты камсыз кылган советтик жоокерлердин жеңишин, анын ичинде миңдеген кыргызстандыктардын өзүнүн тарыхын жана өткөндү унутууга акылары жок деп айтты. Иш-чара күчүрмөн тууларды алып чыгуу жана салтанаттуу саптык жүрүш менен аяктады. Алдыда сиздерге даңазалуу баатыр Панфилов тууралуу чакан документалдык фильмди тартуулайбыз. 1941 жылдын 22 июнунда таңга жук фашисттик Германиянын аскерлери кол салышпоо жөнүндөгү фактка карабастан СССРдин чек арасын бузуп кирип, биздин ата мекенибизге кыянаттык менен кол салган. Ошентип 4 жылга созулуп 20 миллиондон ашуун адамдын өмүрүн алган 20-кылымдагы эң бир ырайымсыз кандуу согуш башталган. Улуу ата мекендик согуштун башталганына 12 күн болгондо, боордош Кыргыз жана Казак республикаларынын борборлору болгон Фрунзе жана Алматы шаарларында Орто Азия аскер округунун командачысынын 1941 жылдын 12 июлундагы номер 44 буйругу менен 316 аткычтар дивизиясы түзүлө баштайт. Анын командирлигине Кыргыз СССРнин аскер комиссары болуп кызмат өтөп жаткан таланттуу, тажрыйбалуу аскер жетекчиси Иван Васильевич Панфилов дайындалат. Кыска убакыттын ичинде Панфиловдун жетекчилиги астында кечегеле жумушчулар менен колхозчулардын катарынан согуш өнөрүн мыкты үйрөнгөн жоокерлер ата мекен коркунучта калып, душман Москвага өтө эле жакын кирип келген учурда жардамга келип, тарыхта унутулгус эрдиктери менен дүйнөнү таң калтырат. Айрыкча Панфиловчу 28 баатырдын кайталангыс эрдиги кылымдар бою унутулгус легендага айланат. Бир гана өкүнүчтүү нерсе, даңазалуу дивизиянын командири Иван Васильевич Панфилов 1941 жылдын 18 ноябрында кара ниет душмандын снарядынан каза таап, аскердик максатын жеңишке дейре уланта албай калган. Бирок анын жолун таланттуу аскер жетекчилери татыктуу улап келишет. 1942 жылы СССР Жогорку Советинин жарлыгы менен ага Советтер Союзунун баатыры деген ардактуу наам ыйгарылган. Кылымга тете иш жасаган эрлердин арасында Кыргызстандан барган жоокерлер да кур эмес. Алар Дүйшөнкул Шопоков, Ишенбай Усубалиев өңдүү Кыргыз элинин баатырлары. 1942 жылдан тартып 8-гвардиялык мотоаткычтар дивизиясын генерал-майор Панфилов жана башкалар жетектеп келсе, ал эми өлкөбүз өз алдынча мамлекет болуп, эгемендүүлүк түзүлгөн күндөн тартып кыргыз уулдарынан чыккан командирлер башкарып келген. Генерал-майор Чоноев Нурдин Абдимажитович 1992 жылдан 94 жылга чейин. Генерал-майор Сейдалиев Саудин Сейдалиевич 1994 жылдан 98 жылга чейин. Генерал-майор Мусаев Рыскелди Юсупович 1998 жылдан 2001 жылга чейин. Полковник Турсуналиев Нурдин Асанбекович 2001 жылдан 2003 жылга чейин. Полковник Сатыбалдиев Мелис Дүйшөнбекович 2011 жылдан 2012 жылга чейин. Полковник Темиров Артур Маратович 2012 жылдан 2014 жылга чейин. Полковник Кирешеев Нурлан Исабекович 2014 жылдан 2016 жылга чейин. Полковник Эргешев Талант Токтогулович 2017 жылдан 2019 жылга чейин. Полковник Асанов Бердибек Абышевич 2019 жылдын январь айынан 2019 жылдын декабрь айына чейин. Ал эми азыркы учурда 8-гвардиялык мотоаткычтар дивизиясын полковник Исаков Урматбек Сулайманович жетектеп келет. Даңазалуу 8-гвардиялык мотоаткычтар дивизиясынын өздүк курамы мекенибиздин тынчтыгы үчүн кандай гана кырдаал болбосун душман мизин кайтарууга даяр.